тоодон башат алып бир нече чек араны кесип өткөн суулар. Тартылган өзөндөр, какшыган талаалар. Постсоветтик мейкиндиктеги калк эң жыш отурукташкан чөлкөмдө сууну бөлүштүрүүдөгү мунаса, талаш жана нараазылык. Кан тамыр сыяктуу салаа бөлүнгөн арыктардан турган, калымдар бою багбанчылыгы, дыйканчылыгы менен таанылган Ферганадагы сууга байланышкан келечек. Баткендин Самаркандек айылындагы таңкы жымжырттыкты Мураптын мотоциклинин үнү бузуп, айрым үйлөрдүн жарыгы күйө баштады. Мурап бул фарс тилинен кирген сөз. Суу бөлүштүргөн кишини ушинтип аташат. 58 жаштагы Мурап оор, мүшкүлү көп жумушунда жалпы 10 жылдан бери иштейт. Амирбек Каразаков 20 чакырымдай каналды бойлой. Тажикстандын чек арасына чейин кулак байлап олтуруп, Самаркандекке суу буруп келет. Асмандан жылдыз тарай электе жөнөгөнү да ошондон улам. Ассаламу алейкум. Ажы бакап кандай? Коңшу Актатыр айылына келип, бул жердин мурабы менен бөлүнгөн суунун көлөмү боюнча такташууда. Мана шундай бакаба. Болду. Опа. Байке болду. Бiri tayar. Başı gereği için kişemiş деген тоодон түшөт. Анан Варыкка келет. Варыктан Аксай таңги биздеге өтөт. Haydi yani. Эки Мурап эми Тажикстан менен чек ара тилкесине чейин чогуу барат. Коңшу өлкө тараптан канча суу келип жатканын өлчөп, күн сайын кагазга түшүрүп, документтештирүү да Мураптын милдети. Ona Amerika'nı karasan, ana Amerika'nı kara. Onda oturat. Bir kup su. Ben özü zayıfkanı 1200 görgenlem bir kup ötkör otatta. Da paka времени неменин мағалыға чейин bir kup öt otat. Su azdaz. Su dariyada ham жоқ. Onlardan bir yak mınasıl 4,5 kilometrden Tajikistan'dan çerez ötetten bizge. Tajikistan чек арасынан сууну өткөрүп алып атасыз. Oo, ötkörüp alıp atat. Del çekettik. Самаркандек айылына бөлүнгөн сууга суудан өткөн жылы жай бою ар бир түтүнгө 2 рет гана суунун кезеги жеткен. Судун маанisi эң бийик турат да. Огород, эгин-тегин, Самаркандекте эгин-тегин азайып кетти. Суу жетпегенден эгин-тегин жок. Быйыл эле азмаз неме болуп
егін тегін қылып ататтар. Ем көрөбүз да, Құда қаласа ем бояға Құда ал құлым десе бүтүрөбүз. Мен ниетим ем быйыл Құда қаласа бір 4 жолы 5 жолы Самаркандагы айыл өкмөттүн суу карыш. Акыркы жылдары сууга байланышкан кырдаал оорлошуп бараткандай. Кургакчылык тартыштык жаратып, айыл, коңшулар ортосунда дагы чыңалуулар байкалган. Баягы жер бар го постого, гидропост. Ошол жерден бизге өткөрбөй коет. Ичиге кире албайбыз. Проблема ошол жакта. Сууда азайтып коет. Шолдай основной шол. Тажигелебиз, бизге сууду өткөрүп турса нормальный, биз аягын өзүбүз Куда каласа ал кылабыз. Самаркандек чек арадагы Баткендин чоң айылдарынын бири. Айылга суу Ак Суу дарыясынан агып келет. Бул дарыя өрөөндөгү 3 өлкө чектешкен аймактарда бир нече айылды сууга суу менен камсыз кылат. Ак Суу дарыясы Фергана өрөөнүнүн түштүк батышынан курчап турган Түркстан тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдөн башталат. Дарыя Тажикстандын Ворух анклавын тепчи агып, андан ылдый кайра Кыргызстандын аймагы аркылуу Тажик, Өзбек чек араларына агып өтөт. Бул дарыяны коңшу өлкөлөрдө Исфара суу, Керевшин дарыясы деп да аташат. Дарыя улам төмөндөгөн сайын куймалар кошулуп отуруп, Кыргыз-Тажик чек арасына жеткенде дарыянын эни 18 метрге жетип, тереңдиги 2 метрди түзөт. Дарыянын 60 куймасы бар. Кыргызстандан чыгып, Тажикстандын Исфара районун аралап өткөн бул дарыя керектөөнүн көптүгүнөн Сырдарыяга жетпейт. Ал Тажикстан менен Өзбекстан чектешкен Работа айылына жакын жерде каналдарга бөлүнүп кетет. Ак Суу Баткендеги Төрткүл суу сактагычына куйган негизги суу. Бирок суу головной суу бөлүштүрүү жайы аркылуу агып кирет. Эки өлкөгө суу бөлүштүргөн головной Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдарга себеп болду. Соңкусу куралдуу тирешке чейин жеткен эле. Азыр бул жайды суу чарба кызматкерлери көзөмөлдөп жатат. Оң кол жагыбызда Ак Суу дарыясынын угу, мына Дан деген канал, бул Көк Таш айылы аркылуу өтөт. Сара районунун Чарку айылыга барчу. Сол жагыбызда мына тоонун ич жагында 1 километр туннелден өткөн биздин Төрткүл суу сактагычка барчу подводящий каналыбыз. Мындан жогору жака барсак азыр бизде биздин башкы суу алуу түйүнү ошол Төрткүл суу сактагычына баруучу каналдын Ак Суу дарыясындагы суунун бөлүштүрүү эмелерин карай турган башкы суу алуу түйүнүн головной сооружениебиз ошол жогору жакта. Азыр мына оң жак жактагы суу бул Ак Суу дарыясы. Бүгүнкү күндө азыр 5 футтун тегерегинде суунун көлөмү. Төрткүл суу сактагычынан Баткендин бир нече айылдарындагы 10 000 гектардай жерге суу барат. Суу сактагычтан алыс жайгашкан айылдарда жагдай кыйыныраак. Жаңы жер айылындагылар 14-15 күндө бир жолу аз убакытта гана сууга кезеги жетет. Андыктан тургундар сууну болушунча коромжу кылбаганга аракет кылышат. Суудун жоктугуга байланыштуу бу жаратылыш бу бир жагда куртам жеп өлтүрүп кетип атат. Мен 2 saat koyuyorum, şunu men 12 günde jetpeyt suum. Şol men nemem. Mana bıyılgı жазda yemi birinci su. Bu 15 kilapım var. 15 kilapını da 2'ye bölüp koygun. 24 saat ilgi bölüp koygun da. 1 minutam açık çalarbaysın.
Alsan bireudun suunu baylaysın. Şunun için kıyım olur da. Bizim demekçe su nemesi. Bana görüp durasınlar, mayak toluğa jakın, men ahırı kirayını bolup duram. Баткен аймагынан Ак Суудан башка дагы 5 дарыя агып чыгат. Исфайрамсай, Шахимардан, Кожашкан же Сох, Козу Баглан, Ак Суу. Козу Баглан Лейлек районунун төмөнкү зонасын. Тажикстандын Гафуров районунун 13 айылдык жамааты менен Худжан шаарына жакын 3 конушту сууга суу менен камсыздайт. Ошол эле жердеги Тажикстан менен чектешкен Кыргызстандын аркы аймагы Борбор Азиядагы чоң суу сактагычтардын бири Кайракумдан калкыма насостук станциядан суу алат. Аркадагы жаштык айылынан Баткендин айтылуу өрүк зарларын көрөбүз. 70% bu sancalı örtüp koyat. Başta kalk bulat. Алтымыш бир жаштагы Сулайман Каримов өрүк зарына арык байлап, суугарууга даярдык көрүүдө. Жакшы түшүм алыш үчүн ушул мезгилде суугарганы оң. Бирок баары эле багбан ойлогондой боло бербейт. Biz işlegen malda su jakşıdı. Nasıl olsa жаңы oldu da nezarında. Azır su jetişmey atat. Nasıl olsa koy buzuldu da yıkında. Biz işlegen malda piyaz diyame getirdi, bar nese girdi. Pomidor var, badırın var. Hazır bunlar maydaça o işe boyu kalındı. Daraktan başkasına boydu. Бул аймакта жай саратанда мээ сызгырган ысык болот. Суу тартыштыгы дыйканчылык менен тиричилик кылган элди миграцияга кетүүгө да мажбурлоодо. Жашап жүргөн 30 жашадым дегендер ham көчүп кетип атат. Суудун жоктугунан да сону. Yani kış kuvat barıp uaqda işte olayında Bişkek'ten barıp jeri kılıp başka kılıp işlep atattım. Zavod, fabrika, Rossiyaga ketip atat barlık yerler. Peşegine жазганын көрүp oturabız dedim şeyde. Je көчүп kete albaysın, je yaşa albaysın şunday bolat da menin aklım boyunca. Tazalab ketip kalganlar aslında jaşlar ketip atat da. Biz oşon jaş ulgaganlar ayda ele tirişip atat şu. Az su olsa hem örüktü, ülüştörді qarap, bittekte mal karmap. Ақтандан көрөбүз, мына толушуга карапчы, значит менин жериме жетет, болду, мага жетет деп телефондошуп эме кылабыз. Эки адам бирге алып калса. Эки адамга бир болгондо ошондо ачык бойдон калат турбайбы, э? Ооба, кичине монда ачып, жарым ачып коет да. Ар жаңжалдар токтоп турат өзүн асас. Дагы чоңдор кандай кылат, сүйлөшүп суду чыгарып атат да. Ошол кесе августта 2 жыл алдың бомбада көп эгиндер курбам кетти да. Су жетишсиз туурусу. Судун жаңжалы көп. Сен менгече баргандар бар, жаман көрүнгөн бар бири-бириге. Мураптарам арка кылыштап жатат. Эми ойдогудай су көбөйүп атат да илгеридей. Бул Кыргызстандын жаштык айылынан анчейин алыс эмес аралыкта чек аранын аркы бетиндеги Тажикстандын Зеравшан айылы. Зеравшандагы дыйкандын турмушу коңшусунан көп деле айырмаланбайт. Endi aldın kişkeneydik, esleyimiz. Жаш кезимден эс тартканыман бери билгеним суу тартыш болгон учурлар дээрлик эсимде жок. Биздин айылда суу мол болчу эле. Эми климат себеп болуп жатабы, же табиятынан суу азайгандай да. Бизге суу Кыргызстандан келет. Айылдын тарыхында былтыр гана суу ташыган атайын унааларды сатып алууга аргасыз болдук. Ага чейин мынчалык муктаждык болгон эмес. Эч болбосо кудуктарыбызды толтурганга ылайык суу келип турчу эле. Жаңжалдар суу маселесине көп таасирин бербейт. Анткени бул дарыя тосуп же артка кайтарып эч ким кете албайт. Жараткан сууну көп берсе келе берет.
болду. Qaytarib olib keta olmaydi. Xudo bersa suv ko'paysa, bu suv keladi xolos. Зеревшандык Рахимжан Колбоев чөлкөмдөгү кургакчылыктан тоют да болбой калганынан кеп салууда. Мурда ушул жерлерге картошка айдачу элек. Эми суу тартыштыгынан малга бир аз чөп чыгат болду. Бир кунажыныбыз, 5-6 коюбуз бар. Акыркы жылдары эгин да жакшы болбой, тоют камдай албай калдык. Баарын сатып алабыз. Койлор да короодо эле турат. Bozorga qasha sotib olamiz. Фергананын калк жыш, бири-бирине улагалаш, чек аралаш конуштарындагы көйгөйлөрү окшош эле. Акыркы жылдары кургакчылык, суу көйгөйү курчуп баратканы. Ожешкен Зардалдан башталган Сох дарыясы Баткен районунун бир нече айылдарынан өтүп, Өзбекстандын Сох анклавын аралайт. Андан чыккандан кийин Баткен жана Кадамжай район аймагындагы бир канча айылды суу менен камсыздап, мындан өтүп Өзбекстандын 6 районуна суу жеткирип турат. Сох дарыясы Өзбекстандын Рештон районун суу менен камсыздайт. Аймакта бош жаткан жерлер дээрлик жокко эсе. Бир укум жерге болсо да суу жеткирип, түшүм алганга умтулуп, акыркы жылдары жер алдынан суу чыгарып, кудуктарды казууга мажбур болушууда. Сох суайны суу келadi. Hozir yeterli emas, bizga yetib kelmayapti. Shu sababli quduqni ko'layapmiz. Сох дарыясынан суу келет. Азыр жетерлик эмес. Бизге суу жетип келбей жатат. Ошол себептен кудук казып жатабыз. Башка айласы жок. Ушул ыкма менен гана эптеп дыйканчылыгыбызды сактап калып жатабыз. Эми тамчылатып суугарууга өтүү ниетибиз бар. Илгери суу көп эле. Бизге Сары Коргондон биздин айылга чейин 15 чакырым болсо, ошол жер кургак. Эч жер иштетилбейт эле. Суу жолдо. Эч ким алчу эмес. Азыр эми бизден жогору жакта туп-туура 4000 гектар жер өздөштүрүлүп, бак болду. 4000 гектар бак болду. Раса 4000 гектар. Суу тартыштыгын кудуктар менен эле жабуу мүмкүн эмес дейт өзбекстандык дыйкан Мусаджан Касимов. Ошондуктан жылына бир эле жолу суугарылып, жемиш бактарда күзгө жетпей, жалбырактары күйүлүп жатат. Мына, силер жолдо келе жатып көргөн өрүк бактары жылына бир жолу гана суу ичет, бир жолу кезеги келет. Болду. Эгер эрте күздө келсеңер, ошол дарактар жалбырагын таштап койгон болот. Эми бул маселени чечиш үчүн тамчылатып суугаруу ыкмасына өтүш керек. Ар жерге суу сактаган чакан көлмөлөрдү куруш керек. Кышында же башка маалда суу керек эмес болгон учурда камдап алып, ошону тамчылатып иштетиш керек. Башка жолу жок. Президентибиз да ушундай талап коюп жатат. Президентибиздин койгон талабы ham shu bo'lyapti. Фергана өрөөнү постсоветтик мейкиндиктеги калк эң жыш жайгашкан чөлкөм. Өрөөндү 3 өлкө Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан бөлө жайгашып, чек арадагы талаштуу түйүндөр да ушул чөлкөмгө туура келет. Өрөөндө 3 өлкөнүн жалпы калкынын 30%-дайы же кеминде 15 миллион киши отурукташкан. Фергана өрөөнүндө дыйканчылык жана багбанчылык өтөнүккөн жана кылымдар бою калктын тиричилиги жер иштетүүгө байланып, жашылча, мөмө жемиштен тартып, күрүчкө чейин өстүрүлөт. Чөлкөмдө калктын саны да тездик менен өсүүдө. Айдоо аянттары кеңейүүдө. Климаттык өзгөрүүлөр суу көйгөйүн курчутууда. Суу тартыштыгы дыйкандарды көп кылымдык тажрыйбаларынан баш тартып, жаңы технологияларды колдонууга мажбурлоодо. Баткен облусунда эле 60 000 гектардан ашыгыраак айдоо жерлеринин 4%-дайы акыркы 3-4 жылда тамчылатып суугаруу ыкмасына өттү.
сууну сактап турган атайын көлүбүз бар, ошол жактан келет. Келген сууду ачабыз. Ачып азыр чыгат, шлангылардын ичи толуп тургандан кийин чыгат да капельный система менен ушинтип сугарып алабыз. Жаңы жердеги сууга болгон муктаждык дыйкандардын башын кошуп, кооперативдер түзүлгөн. Бул дыйкандардын түйшүгүн да азайтты. Мында суугарыш өтө оңой. Келип краникти ачып коебуз. Сууду 50-60%ке үнөмдөйт. Чек аранын аркы бетиндеги өзбекстандык дыйкандар сууну көп талап кылбаган. Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрө баштады. Маселен, мурда жапайы мистелер көп болсо, азыр сууну талап кылбаган бул өсүмдүк көп эгилип жаткан экен. Өзбек өкмөтү жаңы ыкма менен жер иштетип, сууну аз талап кылган мистени өстүргөн багбанга субсидия берүүдө дейт өзбекстандык фермерлер. Эndi shu kapelniga o'tish kerak, boshqa iloji yo'q. Тамчылатып сугаруу ыкмасына өтүшүбүз керек. Мындан башка чечим да жолу да жок. Жаз өтө ысык келип, тоолордо мөңгүлөр ээрип жатат. Муздун запасы аз калды деп айтып жатышат. Мурда ээрибеген Прижевальский мөңгүсү илгери ээрибеген эле, азыр 30% жок деп жатышат. Өткөн жылы бизде 52 градус ысык болду. Ошон үчүн аймакта кыргыздар да биз да тамчылатып сугарууга өтүп, сууну үнөмдөшүбүз керек. Кыргызстандан биз ham kapelniga o'tishimiz kerak. Tomchilatib sug'orishga o'tmasak bo'lmaydi. Өзбекстандагы суу тартыштыгы аймактардын көбүндө кудук казып, ошол аркылуу суу чыгарууга кызыгуу күч. Бирок бул бозоргон талааларда жер алдынан суу чыгаруу ого эле оор жумуш. Акыркы жылдары көп жерлерде суу чыгарууга да мүмкүн болбой калганын айтышат. Маш кудукту көйлөш жараяныбыз, мына пакырыбыз чыгыпты, стоп. Мында песте оламыз, маш шагал чыгады пакырда, пестага шагал. Tökemiz. Beş metrге да разница кылды. Биз кудук казып баштаган 6 жыл аралыгында жер астындагы суунун деңгээли 5 метрге төмөндөдү. Жылына жер астындагы суулардын деңгээли да дээрлик 1 метрге төмөндөп, биз да мурдагыга караганда тереңирээк казганга мажбур болуп жатабыз. Эгер жан көп жаап, тоолордо кар көп болсо, жер астында суулардын да деңгээли көтөрүлөт. Анан азыркыдай суу запасы азая берсе, анда жыл өткөн сайын тереңдетип казып кете беребиз. Файда болот. Жок, жылдан жылга мына ушул бир кыл тентте туруу деген болсо, жылдан жылга суу паслап, яна көйлөп кетиле берет. Фергана өрөөнүндөгү чек ара чатактары, майда келишпестиктер көбүн эсе ресурс тартыштыгынан келип чыгат. Мындай шартта өлкөлөр ортосундагы биргелешип пайдаланылган сууларды туура бөлүштүрүү өтө маанилүү. 25-30 жыл мурда мөңгүлөр жогору жака чыгып кеткен да. Мөңгүнүн туруусу абанын ысык болгонунданбы аз да, ошол кардын аз жаагандан суу тартыштыгы негизгиси тоолордо ушул мөңгүлөрүбүздөн запастарыбыздан болуп атат. Анан көйгөйлүү маселебиз дагы өтө бир орчундуу, бул ички арыктардын абалыны биз сактабай жатабыз. Суу ашып кетеби, тазаланбайт, кар коюп келбегендиктен ошол суунун жетиши кыйын болуп атат. Элдин жашоо турмушу, маданияты бүтүндөй дыйканчылык, багбанчылык менен тыгыз байланган чөлкөмдөгү айрым суусу мол жерлерде дыйкандар бир жылда 2 рет түшүм алышат. Кыргызстандын Баткен облусунун ички дүң өндүрүшүнүн 44%-дайын айыл чарбасы түзөт. Калкынын саны өскөнүнө жараша жаңы жерлерди өздөштүрүү да токтогон жок. Акыркы 10 жылда эле Баткен облусунда 6000 гектардан ашык жаңы айдоо жерлери кошулган. Бирок барган сайын калктын саны да өсүп, жер тартыш, дыйканчылык менен тиричилик кылуу мурдагыдай кирешелүү болбой баратат. Мунун өзү массалык миграцияга жол ачты. Экинчи жагы
чөлкөмдө климаттын өзгөрүшүнө көп деле маани берилбей, бийликтер да, дыйкан фермерлер дагы айыл чарбасын мурдагыдай эле ыкмада иштетүүдөн баш тарта элек. В этих реках сокращение воды будет идти очень интенсивно. Бул аймактагы дарыяларда суунун кыскарышы өтө ылдамдык менен тынымсыз жүрөт. 2050-жылдарга көпчүлүгү такыр кургап калышы же кандайдыр бир пландарды түзүүгө туруктуу суу болбой калышы мүмкүн. Тилекке каршы бул процессти башкаруучу, көзөмөлдөөчү институттарды жөнгө салуучу ыкмаларын ишке ашырып, калкты суу тартыштыгындагы аракеттерин багыттаган атайын иштер жүрүшү керек. Мындай абалда айыл чарбасына мамилени, технологияларды өзгөртүү, кургакчылыкта өзүн кандай алып барууну калкка жеткириш керек. Антпесе көпчүлүк суусуз калышы да мүмкүн. Бул жерде ар кайсы учурда чыр чыгып кетиши мүмкүн. Албетте, бул дарыя жээктеринде жашаган элдер тыгыз байланышып, бири-бири менен өз ара суу пайдалануу эрежелерин түзүп алышкан. Ал жерде расмий эрежелер, сууну жөнгө сала тургандай кандайдыр бир жаңжалдарды алдын ала турган эрежелер жок. Анткени суу пайдалануу эрежелери суу кененчилик мезгилде калыптанып калган. Ошондуктан Фергана өрөөнү калк жыш жайгашкан аймак экенин суу тартыштыгын эске алып, экономикалык кызматташтыкты жөнгө салыш керек. Өзбекстан сууну аз сарптаган талаачылык иштерине субсидия бөлүп, ички арыктардагы коромжуларды кыскартуу үчүн мамлекеттик деңгээлде чечимдерди кабыл алууда дейт Риштондун акими. Биз Кыргызстандын Баткен жана Кадамжай району менен кошуна болгондуктан район жетекчилиги менен мамилебиз өтө жакшы. Маселелерди талкуулап, тажрыйба алмашуу аракеттерин жүргүзүп, ар бир тармакта чогуу иш алып баруу аракетин жүргүзүп жатабыз. Азыр бизде тамчылатып сугаруу, айыл чарбасын жөнгө салуу, суу сактагыч көлмөлөрдү куруу боюнча жакшы аракеттебиз. Мамлекет тарабынан дыйкан фермерлерибизге, ишкерлерибизге бул жаатта өтө жакшы колдоо көрсөтүлүп, тамчылатып сугаруу ыкмасына субсидиялар берилип жатат. Суунун башы саналган Кыргызстандагы дыйкандардын абалы коңшулаш өлкөлөрдөгүгө караганда жакшы деп айтууга болбойт. Түнү болсо да бар сууну пайдаланып калышы керек. Да убакыт бар бизде. Талаада өтө суу маселеси курч. Ошондуктан бизде түн болобу, күн болобу постоянный сууду кадырлайбыз да. Бизде өтө суу маселеси курч маселе. Ошон үчүн мээнетибиз ham ошого жараша эле. Самаркандектик Мурап Амирбек Каразаков 16 сааттык жумушчу күнүн жыйынтыктап үйүнө кайтты. Vay! Oh! Şunday keç kelem da. Suudu bölüştürüp adamlarga berip kelem. Ertemenden 5'te ketem. Hazır saat 9 olup kaldı. 9'da kayttım. Üçtöbödөн Tacikistan границасынан эртеменден шоеттен баштап азыр мына Ортосай айылы ичип атат. Мына ушул айыл. Мына ушул айыл ичип атат. Эртең да таң атпай Мурап кайрадан суунун башына кетет. Үй бүлөсү да анын бул жумушуна көнгөн. Келсе ушун өрүлөр менен кичине эс алышат, бирок чуркап чыгышат, халактап күлүп ойноп, анан кичине эс алат. Кээде жамгырда суу болуп келет, өлө суу болуп келген күндөрү болуп атат. Кыйын бирокчу, негизи суунун иши кыйын да. Кыйын. Бул чөлкөмдө колго суу куйган тестиер баланы өмүрүң суудай узун болсун деп алкайт. Фергананын кан тамыры болгон арык-арык суулар Мураптардын колу менен теңге бөлүнүп,
аймактагы тынчтыкты, берекени кармап тургандай. Эртең дагы бул айыл Мураптын мотосунун доошу менен ойгонуп, кээ бирөө уйку ортосунда өмүрүң суудай узун болсун деп аны алкап жаткан чыгар. Мурап болсо аймакта тынчтык түбөлүктүү болсун деп тилек кылат.